Таңмана программасын улантабыз. Бизде бүгүн театрдан келген коногубуз бар. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын актеру Эржан Осмонов. Эржан мырза, мына барыбыз көрдүк, Боронбай бийдин образын жаратканыңызды ушундай жеткиликтүү, берилүү менен, ушундай бир актердук чеберчилик менен десек болот да. Анан өзүңүз театрда эмгектенгениңизге 10 жылдын жүзү болуптур да. Анан 20 жашыңызда театрга келип, ошондо биринчи сахнага чыккан күнүңүздү бүгүн мына чоң ролдор жаратып жатасыз да бүгүнкү күндө. Кантип эстейсиз ошондо? Албетте, ал күндөрү мен биринчи театрга келип кирип, театрдын босоосун аттагандан баштап, мына бүгүнкү күнгө чейин 10 жыл убакыт өтүп кетиптир, билинбей. Эң биринчи театрга ойногон ролумдардын эпизоддорду ойноп жүрдүм, бирок эми биздин театрда көбүнчө народный артист, эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер бар. Алардын жанында алар мен үчүн залкар, алар мен үчүн улуу адамдар да. Анан алардын жанында бир чети ойноп жатканыма өзүм сыймыктанып, бир чети толкунданып, бир чети мындай эме деп коет го, тажрыйба деп коет го, тажрыйбам жоктугунан аябай эле кыйналгам, көп учурлар кыйналган учурлар болгон. Азыркы учурда Кудайга шүгүр көнүп калдым. Азыркы учурда жакшы ролдорду жаратып атабыз деп ойлойм. Эл үчүн кызмат кылып атабыз. 10 жыл аралыгында эң көрүнүктүү кайсыл ролдор болду сиз үчүн эсиңизде калган? Акыркы эң биринчи менин жакшы ролдорумдун бири, өзүм жакшы көргөн ролдор бири Абдымомуновдун Набир Кечирбектеги Масадыкты ролу өзүмө жагат. Ал пьесада жагат мага. Ошол ролду жаратканда, ошону ойногондо абдан өзүм мындай бир эркин сезип, өзүңө жаккан ролдор мындай жакшы го. Ошол анан кийин Манастын улус эметейди ойнойм. Ал ролум да жакшы. Бактыгүл эжекебиздин калемине таандык Тумарханша спектаклинде Рустамдын ролун ойнойм. Адагы жакшы ролум мен үчүн жагат. Билбейм, мисалы деги эле актерлор үчүн ар бир жараткан ролу өзүнүн баласындай эле сезилет. Өзүнүн баласындай эле болуп калат да. Анын үчүн ар бир ролуңду багып, ар бир ролуңдун үстүндө иштесең, ал сен үчүн жемиш дагы атак даңк алып келет деп ойлойм. Абдан сонун. Буга чейин СМС билдирип келген болчу да, азыр сөзүңө аралчы. Ролду аткарып жаткан кезде оюңузга башка нерселер келген учурлар болобу дегенчи. Жок. Бирок чыныгы актерлор жашап аткарат болуш керек ошол жерде. Антип ою алып келсең, анда уже эл билет. Эл көзүңөн эле окуп коет, сен кандай ойноп атасың, эмне кылып атасың, кандай жашап атасың. Элди алдай албайсың. Сиз жаш кезиңизде өзүңүздү ушул театрдан элестетчү элеңиз? Мисалы биз жаш кезибизде ар нерсени элестетебиз да. Биз бир туруп милиция болгондо, бир туруп журналист болгондо. Анан сиз өзүңүз кантип келип калдыңыз бул чөйрөгө? Мен деги бала кезимден эле апам айтат, эме депчи. Жолдун үстүндө бир көк таш бар, ошо көк таштын үстүндө отуруп эле манас айта берсең, элдин баарын чогултуп депчи. Анан кийин манас айтып жүрдүм, айылда жаш таланттар конкурсу болуп жүрдү, ошол жакта катышып жүрдүк. Анан бирок менин кызыгуум ушул мен кичинекей кезимден эле ушул театр дүйнөсүнө, актерлук эмеге кызыкчумун да. Анан кийин биз апам экөөбүз эмеге Бишкекке издеп келип, ушул окууну таап, ушул жерге окуйм деп көгөрүп окугам. Демек бала кезде эле көксөгөн максат болгон, кыялыңыз болгон экен. Максатымды орундатып атат десем жаңылышпайм. Жакшы, бизге келген СМС билдирүүлөр бар экен. Спектакльди көрүп келдик дейт. Аябай жакшы болду. Менин көз карашым менен Боронбай би Король Лев мультфильминдеги Симбага окшоштурдум дейт. Ормонханды болсо Ширамга окшоштурдум деген СМС билдирүү келиптир. Дагы кандай пикирлерди угуп жатасыздар, Эржан мырза? Менче жакшы эле пикирлерди угуп атабыз. Сен дагы окшоштур. Жакшы салыштыруу экен. Сизди көпчүлүк учурда сындап, же болбосо кеп кеңешин айткан адамдар кимдер? Кеп кеңешин айткан, сындаган менин иштеп аткан коллективим, ошол жерде эжекелерим, агаларым ар дайым сын пикирлерин, өзүнүн каалоо тилектерин айтып турушат. Ар бирибиз, биз актерлор бири-бирибизге жардам берүүнүн үстүндө гана сын пикирди айтып, кемчилигибиз болсо кемчилигибизди айтып, жакшы болсо жакшыбызды айтып, ар бирибизди түзөп турчу биздин эже агаларыбыз ошол жерде иштеген
агаларыбыз бар, эжекелерибиз бар, бири-бирибизге айтып тура тургай. Мына ушул театрда актерлордун маянасы абдан эле аз деп айтып калышат. Анан сиз мындан сырткары эмне менен алек болосуз? Балким жеке бизнес кыласызбы? Жок, жеке бизнес эчтекем жок. Жөн гана театрда актёрмун. Өкмөт берген айлыкты алып, Кудайга шүгүр кылып жашап келем. Сиздер үй бүлөңүз менен театрда келдиңиз. Жогоруда да суроо келген болчу. Үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз деп. Үй бүлөм, келинчегим бар, келинчегим экөөбүз чогуу иштейбиз, актриса болуп иштейт. Биздин театрда 3 балам бар. Бир кыз, 2 уулум. Жакшы. Алдыда ушул театр сүйүүчүлөргө дагы айта кетсеңиз, театрга канча өмүрүңүздү арнагыңыз келет деген суроо келиптир. Кудай канча өмүр берсе, ошонун баарын арнагым келет. Мына ушундай. Негизи фанат болушат экен театрда иштегендер, Эржан байке. Албетте, фанат үчүн ушундай бир кыйынчылыкта, кыйынга, суукта суугуна тоңуп иштеп аткандар да көпчүлүгү. Эми элдин баарына эле белгилүү, мисалы маданият жайында же болбосо театр жайындагы адамдар мындай аябай деле акчага кызыгып, же болбосо байлыкка кызыккан адамдар эмес да. Сизге эгерде дагы башка мындай ролдор көп да, ар башка ролдор бар. Сиз кайсыл ролду баш тартат элеңиз, кайсы ролдон баш тартат элеңиз эгерде бир ролду сунуштаса? Балким ошондой баш тартуу күн мага келе элек, кандай роль сунса ойногонго аракет кылам, анткени мен өзүмдүн кесибимди же болбосо атайын актер болуп, ушуну аткарам, ушуну ойнойм, ушуга жетем деп окуп, иштеп жүргөндөн кийин балким баш тартыш деле кыйын болот. Жакшы. Алдыңкы учурда боло турчу спектакль тууралуу айтып, театрдын баягы афишасы менен балким тааныштырып өтөсүз. Албетте, ушул кийин биздин келаткан айдын 9-унан баштап спектакльде репертуарлар жүрө баштайт. Гүгүм деген спектакль, жакшы спектакльбиз бар. Манастын уулу Семетей, Торостук Зөөкөр, ошол эле Боронбай бийини 20-сында көрсөңүздөр болот. Кайра кайталап коебуз, репертуарга кошулдук. Коркут ата деген спектакльбиз бар. Аны ошол репертуарыбыздагы спектакльдердин бири. Тумар ханышасы, Айбир Кечирбек, ушул сыяктуу спектакльдер азыр репертуарда айдын 9-унан баштап башталат. Буюрса, февралдын 9-унан баштап барыңыздарды, урматтуу телекөрүүчүлөр, театрга чакырабыз. Театрга ушундай бир сындар айтылат го, Эржан мырза. Эл келбейт, театрга барган киши жок, көрүүчүлөр аз депчи. Анан бул нерсеге кантип жооп берет? Акыркы учурларда бул нерсе кандай болуп калды? Мен ошого каршымын, анткени ошол айтып аткан киши театрга келбейт, өзү келбейт да. Театрга барып көрүш керек ар бир. Театрда азыркы учурда могу даже орун калбай калган учурлар болуп атат. Ушул эле мисалы ар бир спектаклибизге сыртта дагы кишилер бир 50-60 кишилер калып, жалов кылган кишилер да көп болуп атат да. Бул биз үчүн кубанарлык нерсе. Акыркы 2 жылда элдин саны, театрга көрүүчү саны абдан көбөйдү. Мындайча айтканда, орусча айтканда аншлаг менен өтүп атат. Жакшы, демек бул абдан сүйүнүчтүү нерсе. Буюрса, жакшы спектакльдерди элге тартуулай бериңиздер. Элдин ушундай бир жан дүйнөсүн азыктандырып, рухий дүйнөсүн байытып, сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, мындан чоң ролдорду да жаратасыз деп ишенебиз. Кудай буйруса. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ийгилик сиздерге. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын актеру Эржан Осмонов бизде конокто болду жана сиздердин сурооңуздарга жооп берди. Таң Манай программасы өзүнүн көрсөтүүсүн алдыга улантат.